Assalamu alaikum YouTube sүйүүчүлөрү. Бүгүнкү эртең мененки таңкы жаңылык ушул президентибиздин Кыргызстандын чоң шаарлары Ош, Бишкек, Жалал-Абад, Сузак, Ноокат райондоруна өзгөчө абалды киргизүү буйругу менен башталды. Премьер-министр элдерге кайрылды. Достор, бул абдан ушундай болуп турган учурдагы эң туура кадам болду. Достор, анткени биз абдан эле ушул апаат келип жаткандыгына, бир жаман оору тарап жаткандыгында бир мындай кайдыгерлик менен, көз караш менен карап жатабыз. Эми адамдар деген адамдар экен, көбүнүн мындай түшүнүктөрү жетпейт, көбү мага тийбейт, мен жашмын, мага таасири жок болот дегендей ар кандай бир туура эмес баягындай кенебестиктер кетип жаткан эле да достор. Мына кече Ош мэри какшап ушул үйүңөрдө отургула десе болбой, килтейген машиналарына отургузушуп алып, маскалары жок, бала чакаларын салып алып, ушунчалык көп машинанын потогу, ушунчалык түшүнбөгөн адамдарды көрүп отуруп, мындай адамдын зээни кей турган акыбалды көрдүк эле да. Мына бүгүн ошол абдан туура чечим болду. Өзгөчө абалды кабыл алгандыгы бул эмени аткарышыбыз керек достор. Себеби мындай бир түшүнбөй жатабыз да көпчүлүгүбүз. Чынын айтканда абал өтө оор. Италияда көрүп жатасыздар. Италиянын, Европа өлкөлөрүнүн медицинасы башка жагы өздөрү аякта туризм менен эле байып, ушундай бир чоң алдыңкы НАТОнун мүчөсү болгон чоң өлкөлөрдүн бири ушул Италия. Алган эмес, азыр Германия өзү дагы ушул италияларга жардам бере албай, ар кимиси өз арбайын өзү согуп турган кез достор. Азыр бизге өзүбүз гана жардам бербесек, эч ким эч качан жардамын бербейт. Биздин Кыргызстанда деле кээ бир жакшы тенденцияларды мен Россияга салыштырып байкап жатам. Албетте биз чоң мамлекеттерге караганда медициналык жактан, башка жактан арттабыз, а бирок кээ бир анча-мынча тартип жагынан мына азыр ушул кичине гана упущениялар болбосо баардык нерсе өз мезгилинде башталып жатат деп айтсак дагы болот. Анткени мына мисалы үчүн Россияда азыр аптекаларда бир дагы маска деген нерсе жок. Анткени бул жакта коррупция күчтүү болгонбу же башкасы күчтүү иши кылып баардыгы интернет менен 10 эсе, 20 эсе, 200 сом, 500 сомдон деп предлагать этет. Биздекидей баягындай аларды кармап, жоопкерчиликке тартып, спекуляцияга бөгөт койгон бир анык мындай бир кыймылдарды бул жерден көрө албадык. Мына биз маска алалы десек, маска жок. Ал эми Кыргызстанда бир Кудайга шүгүр мен көрүп жатам, ушул масканы бекер таратып жатышат. Маска аптекаларда бар экен, канча кымбатпы, арзанбы, 25, 30 сом, 40 сом деле, мындайча айтканда Россиядагыдай 500, 400 сом эмес алууга болот да достор. Ошондуктан ушул азыркы кезден сактанып, көңүлдү чөгөрбөй, анткени бул кездер дагы өтүп кетет. Ак нерсенин аягы кара, кара нерсенин аягы ак. Күн менен күндөн кийин түн келет, түндөн кийин күн келет достор. Муну баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ушул 2 ай мына Кытайлар январь, февраль жакшы дисциплинаны сактап койду эле, мына чыгып кетти. Биз дагы буйруса 2 айда чыгып кетебиз. Бул кеселди айтып жатышат. Күндүн ысыганы менен кандайдыр бир климаттык өзгөрүү болсо, вирустар баягы естественный жол менен өзүнөн өзү жок болуп кетүү дагы бар экен да. Мындан мурунку SARS-CoV, бул SARS-CoV-2 деп коет экен, бул COVID-19-ду. Мурдакы SARS-CoV деген эме ушундай природанын эмеси менен эле жок болуп, азыр образецтери гана баягы архивтерде калыптыр, биологиялык архивтерде. Өзү негизи ал вирус жок болуп кеткен. Эми Кудайым адам тарабында болот, Аллах дайыма. Ушул бизге Аллах жардам берет достор. Чынын айтканда ушул мына жакшы погода келе атат, витаминдер көбөйөт, адамдын иммунитети табигый жол менен көтөрүлөт достор. Себеби кышында моундай үзүмчүлүк маалда албетте иммунитет төмөн болот, витаминдер аз болот. Эми буйруса мына огородторубуздан, башка нерселерден витаминдер чыга баштайт. Азыр колдон келсе ар кимибиз өз огородторубузга өзүбүз жок дегенде күрөк менен болсо дагы тээп нерселерди эгип алышыбыз керек, чтобы 1 ай, 2 ай балким ушундай контакт эме жок, өзүбүз тойгозуп, бир ушундай базарга чыкканда бир адамды гана чыгарып жоопкерчилик менен мамиле кылып. Достор, бул тамаша эмес, же болбосо
Premier Ministr менен президенттин коюп аткан шоусу эмес, бул чынын айтканда аябай ахыбал коркунучтуу достор. Мындай бир кичине анализ кылып, Европада эмне болуп атат, мына тетиги Кытайда болуп атат экен, бизге келбейт дегендей түшүнүктөр болду эле. Мына Кытай жеңип, Кытай эмес азыр Европа өлкөлөрүнө, дүйнөнүн бардык жагына тарап кетти. Ал эми биз болсо ошол эң ортодо кичинекей гана 6 миллион калкы бар, анын дагы 3,5-4 миллиону гана Кыргызстанда, калганы бүт чет жактарда жүргөн, ушундай аябай кыйын абалда турган калкпыз. Экономикабыз болсо достор, өзүңүздөр билесиздер, абдан начар экономикабыз. Аракет болуп жатат албетте, частный эмелерден, башка эмелерден иши кылып баягы жашоо экен, ар ким жакшы ойлонгону менен турмуш экен, ушундай бир кыйынчылыктар болуп жатат да биздин эмебизде. Эми достор, биз кыргыз эли кыйынчылык 90-жылдары деле положениядан чыгып кеткенбиз. Азыр деле чыгабыз достор. Эч качан духуңарды түшүрбөй, бул нерсеге туруштук берип, ушул өзгөчө абал учурунда жоопкерчиликтүү менен мамиле кылып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн, тууган урук, бала чака, ата энеңердин ден соолугу үчүн кам көрүп, эл журттун ден соолугу үчүн кам көрүп, ушул аман эсен ушул кездерден өтүп кетелик достор. Саламатта туруңуздар.